Кармалганыңыз боюнча кыскача пикир билдирип коесузбу? Ошол очередте турган адамдарга бекер чекти бөлүп беришти, мамлекет берди. А жергиликтүү бийлик органдары аны алып келип отуруп сатып атат. Даже керек болса аким ошону контролдо болгон үчүн жооп бериш керек. Уктуңузбу? Даже контролдо болгон үчүн жооп бериш керек. Арыз даттанып, акча алып атат, акча берсең токтоду чыгарабыз деген бизге эч кандай маалымат түшкөн жок да. Өкмөт токтомдор эч кандай акча бербеш керек негизи. 100 миңден 5 сотиктен жер сатылат деп айтылат. Бирок Айтылган озеки адамдар угулуп атат. Бирок аны эч ким көргөн жок, бергенин эч ким билбейт. Мисалы үчүн сатып алган сатканды кармашты билесизби же кандай кыйын? Мише муккан, мише 200 миң, 100 миң берди, укукта ким бергени биле болон, ким бергендир. Акчаң болсо силер акчасыздар мына турабыз. Маалымат берилатпы? Кайсыл жер картадан көргөзүп берсеңиз жакшы болот эле? Жок, картадан көрсөтүп бере бербейт. Токтом алгандар бар, алышты эле. Эмеленен алышты, бирок жер сатып берилет. Мен азыр атты минип алып, ынтымак айыл өкмөтүндөгү элге берилген жерлер боюнча атайын жеринен көрүп жүрөмүн. Бул жердин жалпы 41,5 гектар жер дейт экен. Бул жер 500ден ашык адамга 5 сотуктан чек катары токтомдор бардыгы чыккан. Менин журналисттик ишмердүүлүгүмдө жер мафиясына байланыштуу чогулгандуу окуялар, ачуу чындык, фактылар айтылып келет. Эрте жаздан баштап менин Адылак Жол уулу YouTube каналым аркылуу алгач Ош шаарынан алыс эмес, Кара Суу районуна караштуу Төлөйкөн, Папан, Кызыл Кыштак, Нариман айыл өкмөттөрүндөгү жер сатууга байланыштуу коррупциялык иштер баяндалып, эл арызынын негизинде иликтөө жүргөн. Андан бери 3 айыл өкмөттө тийиштүү күч түзүмдөрү активдүү иш жүргүзүп жаткандыгы байкалды. Анткени кармалганы камалып соттук териштирүү иштери жүрүп жатат. Ал боюнча кийинки берүүлөрдө кенендештирип айтып беремен. Маалыматтар боюнча бир гана Кызыл Кыштак айыл өкмөтүндөгү эски аэропорттун орду жеке менчик тараптарга сатылышы боюнча эч ким али жооп бере элек. Жалпысынан 4,5 гектар жерди 2 миллион сомго баалап, аягында 2 тыйынга ээ болбой, бул жерлердин бардыгы жеке менчик тараптарга өтүп кеткен. Жерди сатып өтүптүр да бардыгын Шарабидин Капаров. Мына ал жер мына аэродромду карагыла. Жөн эле какшатып туруп эле алып сатып берди, кусок кылып эле. Мамлекетке кайтарса болот экен. Мен аны кечир. Кантип бет мына бул кеткен кыйындар кетти да, матранттар кетти го. Махинация да бул да. Махинация эмес, мыйзамдуу бул. Кантип бөлүп алышат кусокту, аэродромду. Текшерип жатат мыйзамдуу жерлер. Аукцион менен сатылган жерлер бардыгы мыйзамдуу. Учурда элдин мүлкүнө кол салган уурлардын тизгини тартылды. Мамлекеттин жерин каалагандай калчап, сатып көнгөн жай турмуш токтоду. Жегенден кус майы бар дегендей эле, ушул тапта жер мафиясын уюштуруучулары четинен колго түшүп, иликтөө жүрүп жаткан мезгили. Жакында эле УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Ош шаарында өткөн жыйында Кара Суу районундагы мыйзамсыз түрдө акчага берилген жер тилкелер боюнча айткан. Көп өтпөй эле 22-23 июлда Кара Суу районунун Ынтымак айылындагы жер тилкелери боюнча Кара Суу районунун акими Темирболот Абыкеев УКМКнын Ош жана Ош облусу боюнча башкармалыгына суракка чакырылгандыгын маалымат каражаттары жазды. 23 июнда күндүзү Кара Суунун акими суракка кирип баратканын сүрөттөрүн Турмуш басылмасы чыгарган. Кайра караңгы кирген убакта сурактан чыгып бараткан видеосу пайда болду. Бирок аким эмне себептен суракка киргендигин ачыктабай, маалымат берүүдөн баш тарткан. Кармалганыңыз боюнча кыскача пикир билдирип коесузбу? 2024 жылдын 10 июль күнү УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда жыйын өткөн. Анда Жаңарык айылында 1000 чек 50 миң сомдон 300 миң сомго чейин сатылганын, тиешелүү адамдар жазасын алышы керек деген. Эгер акимдин тиешеси болсо, ал дагы камалышы керектигин айткан. 138 гектар жер 1000 чек болгон экен. Ошол 1000 чекти мамлекет бекер берди элдергечи. Бекер. Мамлекет трансформация кылып, ошол очередте турган адамдарга бекер чекти бөлүп беришти, мамлекет берди. А жергиликтүү бийлик органдары аны алып келип отуруп сатып атат. Сатып атат алар. Алай өкмөт бекер бериш керек аны.
Бүгінгі күнде айыл өкмөт камалды, жер адис камалды, расследование жүріп атабы. Доведите до конца. У меня есть информация, что эти деньги, собранные средства, там где-то около 300-350 тысяч долларов, дошли до Жогорку Кеңеши. Есть такая информация. Турабы? До конца проведите. Если аким бир сом алган болса, аким да барып камагыла. Бир сом алган болса, надо будет сегодня посадить. Если кто-то из государственных чиновников, в том числе депутаты, кто-нибудь, если получил какое-нибудь заявление еще тұрған болса, апарып тұрып қамағылаған. Мыйзамның алдында жауап берсін. Эмне үчүн айтып бизди силер уят кыласыңар элдин алдында? Элибизге жакшыраак болсун, элибизге көбүрөөк болсун, элибиз бир мындай кичине бир жыргал жашасын деп аракет кылган сайын жергиликтүү бийлик органдары аган каршы иштейсиңер. Даже керек болса аким ошону контролдо болгон үчүн жооп бериш керек. Уктуңузбу? Даже контролдо болгон үчүн жооп бериш керек. Если даже ничего не взял. А если взял, тогда надо срочно его надо за решетку закрыть надо. В соответствии с нашим законодательством. Камчыбек Ташиев өз ишмердүүлүгүндө маанилүү жер сатууга байланыштуу маселени көтөрүп, элге бекер берилүүчү жерди сатып өз билемдик кылгандар аяосуз жазаланаарын эске салды. Коомчулукта талкууга алынган бул маселеден кабар алуу үчүн мен Кара Суу районуна караштуу Жаңарык айыл өкмөтүнө бардым. Элге берилген жерлердин сатылышы боюнча жергиликтүү тургундар өз ойлорун билдире кетти. Эми бардык жерде акча ойнойт да. Бардык акчага азыр кылып колго чыкпайт. Акчада. Акчаң болса сүйлет, акчасыздар мына турабыз биз. Кээ бир адамдар эми кичине акча таап, берселер жүрүп аяк эч документ турулбагандар буларга акчаны узатса, булар алып турган секин ошонун негизинде кармалып калып атышат. Эл арасында мише муккан 500 200 миң 100 миң берди уктукта ким берген ит биле оны, ким бергендир. Сага айтабы мен бердим деп. Бирок жерлер сатылганбы? Ким? Оны ким дакесет этет? Мисалы үчүн сатып алган сатканды кармашты билесизби же кандай кыйын? Баягында болор, патруль болор экен да. Аны алып кетти, бала чака бар. Вообще корктук үй бүлөбүз мененчи. Акча бердим деген эч ким жок. Айта албайт аттам. Бергендерим берсе керек. Биз берген жокпуз. Бекерли алдым мен. Мисалы үчүн мына ушул үйдүн ээсине мына ашыкча жер болсо, эмне даласын мына акча берди, алып койгондор эм болуп атат да. Мурдагы айыл өкмөттөр кимди назарга тутуп атат? Жок, айтам да эми. 100 миңден 5 сотиктен жер сатылат деп айтылат. Бирок айтылган озеки адамдар угулуп атат. Бирок оны эч ким көргөн жок, бергенин эч ким билбейт. Ушул жылдын 8-июль күнү УКМКнын кызматкерлерине пара берүүгө аракет кылып жаткан учурда Кара Суу районунун Ынтымак айыл өкмөтүнүн жер адиси кармалган. Ал тергөөгө чейин маселени оң жагына чечип берүү жана жардам көрсөтүү максатында УКМК кызматкерлерине $5000, 691 миң сом жана 5000 россиялык рубль өлчөмүндө пара сунуштаган. Кармалган жаран УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча убактылуу кармалоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө уланууда. Ири өлчөмдө пара берүү боюнча кармалган жер адис кимдир бирөөнүн буйругу менен акча каражатын алып баргандыр. Аны тергөө аныктайт. Эми дал ошол чуулгандуу жер бөлүштүрүү иштери кайсыл жерде, кайсыл жер тилке экендигин айтып көргөзүп беремен. Сөз башынан болсун. 2022 жылдын 27 сентябрында номер 531 Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара Суу районунун Жаңарык айыл аймагында жайгашкан жерлерди айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан калктуу конуштардын жерлери категориясына которуу, трансформациялоо жөнүндө токтом кабыл алынган. Ошентип мамлекет 133 гектар 80 сотук жерди эл муктаждыгы үчүн жеке турак үйлөрдү куруу үчүн бөлүп берет. Башкы план мамлекеттик шаар курулушу жана архитектура долбоорлоо институтунун Ош филиалы тарабынан иштелген. Жер тилкелер айыл өкмөттүн 3 башка жеринен бөлүнгөн. Биринчи Жаңарык айылынан 70 гектар 70 сотук жер аянтына башкы план иштелген. Экинчи Ташарык айылынан 41 гектар 50 сотук жер аянтына башкы план иштелген. Үчүнчү Актерек айылынан 21 гектар 60 сотук жер аянтына башкы план иштелип чыккан.
70 Жалпы 133 гектар 80 сотық жерді 5 сотықтан бөлгөндө 1621 адамға жер бөлінмөк. Бүгүнкү күндө 1000ге жакын адамга токтом чыгып, расмий кызматтар аны каттоого ала элек. Жаңарык менен Кызыл Суу айыл өкмөттөрү биригип, азыркы учурда ынтымак айыл өкмөтү болуп калды, өзүңүзгө белгилүү болгондой. Жерлер качан бөлүндү, канча гектар, качан чыккан? Бул жер 133 80 сотик Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 27 сентябрында 531 токтом менен калдык конуш категориясына которулган. Ал жерде эч кандай акча алынбаш керек. Бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 177 жобосу бар, тартип 2005 жылда аталган жерде документтерди жарандардан кабыл алат, комиссия карайт, комиссиянын сунуш берет, чечим негизинде өкмөт токтомдор чыгат. Эч кандай акча бербеш керек негизи. Бизге андай эч кандай арыздаттан түшкөн эмес да, акча алуулар болуп атат деп. Бул себеби жакынкы күндөрдө эле токтомдор чыга баштады да. Генплан бүтүп моке. Генплан качан бүттү? Генплан бул 2022 болгон, кийин буну 2023 буну изменение кылып 5 сотикке түшүрүштү кайрадан. Себеби көбүрөөк жаран турабыйлуу болуп калсын депчи. Ошого бул иш бир аз созулуп калды. Ондогон жылдардан бою айыл өкмөттөр элдин мүлкүнө кол салып, оорлук менен жерди сатып турушкан да. Буга акимчиликтин буга маалыматы жок болгонбу бул кабардан? Жок, бизге эч кандай арыздаттануу, акча алып атат, акча берсең токтом чыгарабыз деген бизге эч кандай маалымат түшкөн жок да бул боюнча. Азыр кантип иш алып баратасыздар эми сиздер? Ал жердин тагдыры ошол жаңарык айыл өкмөтүндө атайын комиссия бар, мынакей кеңеш бекиткен. Ушул комиссиянын чечиминин негизинде кимдерге муктаж, кезектүүлүк тартип менен муктаждарга ошолорго кезек берилет. Эми кайрадан каралабы ошол жерлер, же берүү тартиби кайрадан каралабы, же ошол сатып алган адамдар токтом чыккан ошол боюнча эле калабы? Эмне болот эми? Жок, ал боюнча азыр бизде эме жок, себеби ошо 1000ге чукул адамдын кимиси сатып алды, кимисине мындай мыйзам чегинде берилди, биз боюнча азыр жок да. Ошо азыр бул учурда тергөө иштери жүрүп атпайбы? Эмнеге комиссиялык топ түзүп ушулордун ишмердүүлүгүн карап турбайсыздар заматта? Жок, бизге маалымат эмес, себеби токтомдор жагың эле чыга баштады ал жактанчы. Буга чейин бөлүштүрүлүп келген жерлерде эми кайрадан комиссиялык топ бир сыйрадан текшерүү иштерин жүргүзсө, иш оңунан кетет. Мен азыр атты минип алып, ынтымак айыл өкмөтүндөгү элге берилген жерлер боюнча атайын жеринен көрүп жүрөмүн. Бул жердин жалпы 41,5 гектар жер дейт экен. Бул жер 500дөн ашык адамга 5 сотуктан чек катары токтомдор бардыгы чыккан. 5 сотиктен элерге токтом берилди. Бирок немеси берилек да, тартып берилек. Токтом бирок токтомду алгандар бар, алышты элдер. Немелер менен алышты, бирок жер тартып берилек. Токтомдор коюлду. Ону эми өдөдөн эми өкмөттөр чечеби, кимдер чечсе эми өдөдөн келсе жер тартып берилсе берилет. Эми биз азыр толгону күтөбүз да, башка эч немебиз жок. Эми элдер деле күтүп отурат да, жер тартып беришин, жер тартып берсе эртерээк фундамент коет элек деди. 2 семьядан үйлөр жашагандар бар да, 2 семьядан бир ака өлкөлөрү жашап, бир жерде неме болгондарчы. Олар деле күтүп атат, эми күтүп тартып берсе эле фундамент үй салышат. Элдин арызы боюнча 2023 жылы трансформация болгон экен бул жер. 70,7 гектар. Ошол жолдун бул бети, анан сол бети. Ошолдунга чейин, адырга чейин. Эки бет берилген да. Мына ол неме ограждение көрүнүп турат экен да. Булар бул жерден дагы берилген. 5 сотиктен бөлүнгөн. 5 сотиктен, ар бир адамга 5 сотик. Бул жер село жер эмеспи? Сел каяка кирет, ал жерге токтолуп калса. Трансформация кайрака жерлерде? Кайрака жерлер. Ынтымак айыл өкмөтүндө жалпы 23 миңден ашык адам жашайт. Жерге муктаж болгон 4-5 миңден ашык адам бардыгы айтылат.
Буга чейин айыл өкмөттөрдүн жер адиси айыбын жашырам деп УКМКга ири өлчөмдө пара берип жатканда кармалган. Көп узабай эле артынан учурдагы айыл өкмөт Сайпидинов Нурбек Акимжанович да жер маселеси боюнча шектелип абакка кирген. Ал айыл өкмөттү болгону 5-6 ай башкарган. Бул аралыкта коррупциялык ишке шектелген. Бүгүнкү күндө ынтымак айыл өкмөтүндө башаламандык орун алган. Жетекчиси жок. Ушул жылдын 20-мартынан баштап айыл өкмөттүн орун басары кызматына келген Бактияр Асанов акыркы окуялар жер маселеси боюнча эч кандай маалымат билбей тургандыгын айтууда. Андан башка айыл өкмөттө чоң кызматта эч ким жок. Кантип коррупциялык иштер болуп кетти ушул? Ал тууралуу маалыматым жок, билбейм ал тууралуу кандай болгонун. Жергиликтүү жерден комиссиялар шайланган, алар деле бар да. Ага коррупцияга байланышып кетти дегендей. Элдер бар өздөрүнүн комиссия чыгарып өздөрү карап турушкан. Ошол кайсыл жерлер сиз маалымат бере аласызбы? Кайсыл жер картадан көргөзүп берсеңиз жакшы болот эле? Жок, картадан көрсөтүп бере албайм мен азыр. Карта жок да bizde. Эми кандай маалымат бере аласыз айыл өкмөт катары? Биз ошол боюнча журналисттер атайын иликтеп келдик. Жер адистер барбы, бирөөнү дайындадык? Азыр эми бүгүнкү күндө жер адис кылып эми бирөөнү дайындап атабыз эми. Бүгүн Кудай кааласа бүгүн дайындап буйрук чыгарып беребиз. Али жер адис дайындалып элек? Жок. Кечээ бизден бул иш боюнча ким жакшы жооп бере турган адам барбы айыл өкмөтү менен шайланып тура алайын? Нол жер эле деп айтып бере турган. Жок эми картада мына интернеттен карап туруп неме кылсак болот эми мына жерлер. Бирок мен точно мына гана жерди билем. Мына жолдун боюндагы Актерек менен Ташарта жерди точно билбейм кайсы жерлер экенин. Сиздин контролуңуз болгонбу? Контрол болгон эмес, эми бизде иш көптүгүнө байланыштуу. Качан сиз айыл өкмөт катары контролдогон жоксуз аны? Айыл өкмөт мен эмесмин. Орун басары деле мейт право контролго алганга бардык. Жок, азыр мен түшүндүрүп айттым го, бизде азыр 2 адам жоопту катышы менен орун басардын ишин бир адам кылып калганына байланыштуу иш өтө көп бизде. Иш көптүгүнө байланыштуу жер маселеси менен өздөрү кабыл алып аткан, ар ким өзүнүн иштери менен алек болушкан мага. Сиз аны билген эмессиз? Жок, билген эмес. Маалыматтарга караганда мурунку жаңарык азыркы ынтымак айыл өкмөтүндө соңку 10 жыл аралыгында жерге байланыштуу чуулган окуялар көп болгондугу эл арасында айтылат. Бул жылдар аралыгында Мурат Кыргызбаев айыл өкмөттү 5 жылдай башкарган. Андан кийин эле Талант Исаев 2017 жылдан 2023 жылдын күз айларына чейин айыл өкмөттү 6 жыл жетектеген. Дайындалганына 1 жыл боло элек Нурбек Сайпидинов абакта. Мурдагы айыл өкмөттөр менен байланышы мүмкүн болгон жок. Алардын дээрлик күн бою уюлдук телефон өчүп үйлөрүндө жок болду. Ошого байланыштуу алар балким жер маселеси боюнча сурак берип жаткандыр деген ой келди. Кийинки чыгарылыштарда жер сатууну уюштурган, кантип жер мафиясын түзүп алган айыл өкмөттөр боюнча өзүнчө сөз болот. Элге турак жай үчүн жер бөлүштүрүүдө токтомду айыл өкмөт чыгарып, анын кол тамгасы менен тараптарга берилет. Ынтымак айыл өкмөтүндөгү жерге байланыштуу окуяларды кийинки берүүлөрдө маалымдайбыз.